Абанын температурасы өтө ысык болчу. Өздөрүнө келе жаткан кара булуттарды көргөндө жамгыр келе жатат деп абдан кубанышты. Бирок бир кез болсо да Мадиян коомунун башына келген кыйроолорду уктуңуз беле? Бүгүн биз да алардын жасаган амалдарын билип да билбей да жасап жатабыз. Эгерде бул окуя бизде да болсочу деп өзүбүзгө суроо бербестен жашап жаткан чагыбызда ыйык Куранда бул коом туурасында эмнелер айтылган, сабак алчу убакыт келди деп ойлойм. Даяр болсоңуз, баштадык. Эч интернет аркылуу буйрутма берип, сатып алган буюмуңуз колуңузга тийген учурда, көргөнүңүздөй буюм эмес, таптакыр башка экен, же алданып калыптырмын дедиңиз беле? Же болбосо базардан алган көп көлөмдөгү мөмө жемиштериңиз үйүңүзгө келип караганда көпчүлүгү чирик, жараксыз экендигин. Же тилекке каршы маркеттерде күмөндүү товарларды сатып түгөтүү, Чёрный пятница сыяктуу алдамчылык марка фирмалардын оюндары менен бир канча инсандардын зыян тартуулары. Мындан да эң жаманы тез акча табууну көздөп, химикаттар менен ден соолугубузга зыян берүүдөбүз. Же болбосо сүткө суу кошкондор. Даяр фарштарга кооз көрүнүүсү үчүн боек чычкандар. Бирок күнөөсүздөр алуучулар гана эмес, маркеттерде, базарларда мөмө жемиштерди сатуучунун ыраазычылыгын албастан, кана көрөлүчү даамы кандай экен деп даамын татып көрөбүз. Же болбосо сатуучудан уруксаат албастан жагымдуу жыт берүүчү атырларды, сизден кийин бирөө келип ала турган атырды адам акысы дегенди билбестен же билип эле аны чачып жыттап көрөбүз. Бул учурда адам акысына кирип жатабыз. Деги эле адам баласы өз кызыкчылыгы үчүн, акча үчүн туура жолдон тайып баратабыз. Таразадан алдоо, адам акысына кол салуу, булардын айынан бир коом түп тамыры менен жок болуп кыйрап кеткен десекчи. Ыйык Куранда баяндалган Мадиян коомунун башына келген азапты укканыңызда, бул нерсе бизге жакындабаса экен деп сөзсүз дуа кыласыз. Биздин заманга чейин 1700-жылдары. Мадиян калкы бүгүнкү Сириянын түштүгү менен Иорданиянын Хижаздын түндүгүнө тең келген жерде жашаган бир коом. Мадиян коомунда адамдык сапат, ыймандуулук жоголуп, байлар дагы байыш үчүн кыйыр айла амалдарды жасап, адамдардын акысын жей башташты. Таразадан алданган, акысын алдырып жиберген адамдарда мындай мамилелерден тажап, бушайман боло баштады. Дагыраагы соода сатыкта жакшы киреше тапсам болду, башкалары мени кызыктырбайт дегендер көбөйдү. Аллах Тааланын баары үчүн берип жаткан ырыскыларын көзгө илбестен залым абалга келишти. Ар ким өз кудугун гана толтурууну ойлоп калышты. Дал мына ушундай абалда Аллах Таала Мадиян калкына Азирети Шуайб пайгамбарды жөнөттү. Азирети Шуайб пайгамбар жагымдуу көркөмдүү тили менен сүйлөгөндүктөн пайгамбарлардын хатиби деген лакап берилген. Ыйык Куранда 11 жерде аты аталып, Азирети Лут пайгамбардын небереси экендиги риваят кылынат. Шуайб пайгамбар адашкан Мадиян калкына мындай деди: "Эй адамдар, Аллага ибадат кылгыла, андан башкага сыйынбагыла. Силерге ачык далил келди. Таразадан алдоону токтоткула, адамдарды алдап буюм тайымдарын себепсиз баасын көтөрүп, адамдардын акысына кирбегиле." Бул окуя Ыйык Куранда мындайча баяндалат: Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен. Мадиянга Шуайбты жибердик. Ал: "Эй элим, Аллага гана сыйынгыла. Силердин андан башка эч бир кудайыңар жок. Өлчөмдү жана салмакты таразадан кемитпегиле. Чындыгында мен силерди жакшылыкта көрүп турам. Бирок мен силер үчүн кыямат күнүнүн ороп алуучу оор азабынан корком" деди. Эй элим, өлчөөнү таразада тартууну толук аткаргыла. Адамдардын нерселерин, акыларын кемитпегиле. Жер жүзүндө бузукулук кылбагыла. Азирети Шуайб пайгамбардын бул сөздөрү кээ бир адамдардын көңүлүнөн орун алды. Анткени алар алдырып жиберген акылары үчүн бушайман болчу. Ушундайча Шуайб алейхиссалам чектен чыккан адамдарды туура жолго чакырып, мурун жок болуп кеткен коомдорду да мисал кылып жатты. Бул окуя Ыйык Куранда мындайча баяндалат: "Эй элим, мага каршы чыгышыңар силерге Нухтун элине,
Huttun eline je Salih'tin eline kelgендей оор кыйынчылыктын келишине себепчи болбосун. Ошондой эле Lut eli da силерден алыс эмес. Буну жактырбаган адамдар ар кандай жолдор менен тез арада Шуайб пайгамбардан кутулууну көздөштү. Ошентип алар: "Эй Шуайб, сен пайгамбар эмессиң, жөн гана сыйгырланган жалганчысың. Сен бир алсыз адамсың. Эгерде сенин туугандарың болбогондо, сени өлтүрүп салат элек. Сен эч кандай бизден үстүң эмессиң" дешти. Бул окуя Ыйык Куранда мындайча айтылат: Шуайб: "Эй элим, силерге Аллахтан да туугандарым кадырлуубу? Аллахты артыңарга таштап жатасыңар. Албетте, эгем силер эмне кылып жатканыңарды билип ороп алуучу." Ушундайча Шуайб пайгамбарды ээрчигендер бир тарап, каршы чыккандар бир тарап болуп, ага каршы түрлүү жалааларды жайып, эч ким аны менен жолукпасын, ал пайгамбар эмес, жалганчы дешип, чектен чыккан Мадиян калкы Шуайб пайгамбарды жана жанындагыларды кыштактан кууп чыгабыз деп коркутушту. Бир күнү Мадиян калкы үчүн өтө оор күндөр башталды. Болуп көрбөгөндөй күндүн нуру өтө ысык. Дал мына ушундай учурда адамдарды сүйүндүргөн кара булуттардан келе жатканы көрүндү. Бирок бул булуттар алар ойлогондой болгон жок. Анткени булуттардын келүүсү өтө жогорку даражадагы ысыкты пайда кылды. Бул ысыктан улам Мадиян калкы мээлери кайнагандай абалга келишти. Жанада булуттардан жамгыр эмес, от жаагандай болду. Бул азаптан кыйналган адамдар ары бери чуркап, жашынууга жай таппай башташты. Бир окуумда өтө коркунучтуу катуу үн угулду. Жана баары бир заматта кыйрап жок болду. Бул кыргын тууралуу Ыйык Куранда мындайча баяндалат: "Буйругубуз келген кезде Шуайбты жана аны менен бирге ыйман келтиргендерди ырайымыбыз менен куткардык да залымдык кылгандарды өтө катуу чыккан үн менен алдык. Алар үстөмөн түшкөн боюнча өз журттарында жок болушту. Аларды жерде эч качан жашабагандай тыптыйпыл кылдык. Эсиңерде болсун, Самут эли ырайымдан оолак калгандай эле Мадиян эли да ырайымдан четте калды." Урматтуу мусулман бир туугандар, бул коом эмне себептен жок болгондугуна өзүңүз күбө болдуңуз. А биздин жашап жаткан абалыбыз сизге жана бизге маалым. Жараткан Аллах Таалам өз азабынан сактасын. Ассаламу алейкум.